Баарыңыздарга салам. Сиздер менен Эйди фильм. Бүгүн сиздерге 2022-жылы чыккан трейлер жанрындагы өзгөчө фильм жөнүндө айтып беремин. Андыктан биздин канал менен бирге болуңуздар. Цела, все хорошо. Фильм 3 адамдан куралган Хантер, Бекки жана анын жолдошу Дэн деген альпинисттер тобун көргөзүү менен башталат. Кокустан Дэн аялы Беккинин көзүнчө соодон кулап көз жумат. Арадан 51 апта өтөт. Бекки күн сайын Дэнди ойлоп, анын запис голосторун тыңдап отурат. Бир күнү анын атасы: "Кызына өмүр уланууда. Өзүңдү колго алып жашоого кайт" деп айтат. Атасынын сөзүн жактырбаган Бекки: "Мени тынч коюңуз" деп кетип калат. Бекки өзүнө кол жумшайын деп атканда, үйгө анын курбусу Хантер келип, шаардын четинде жайгашкан теле мунарага чыгуу үчүн шерик издеп атканын айтат. Ал эми Бекки кайгыдан арылуу үчүн макулдугун берип, алар жолго чыгышат. Кечкесин алар тамактанууга токтоп, көптөгөн пландарды түзө башташат. Мунарага чыгып, видео тартып, көп просмотр жана лайк алабыз деп кубанышат. Кийинки күнү Хантер алгачкы видеосун тартып баштайт. Видеодо ал мунара жөнүндө маалыматтарды айтып, 600 метр бийик болгон мунарага чыгайын деп аткандарын айтат. Алар мунарага жакындаганда эшиктин жабык экенин көрүшөт. Бирок ал тоскоолдукка карабай жөө-жолун улантышат. Алардын жанында аз эле суусу бар. Себеби алар түшкө чейин үйгө кайтабыз деп ойлошот. Ошентип алар мунаранын жанына келет. Бийиктикке карап көңүлү жамандыкты сезген Бекки токтотууну суранат. Бирок курбусу баары жакшы болот деп ишендирип, бийиктикке карай жол алышат. Мунара кароосуз болгон үчүн темирлери чирей баштаган. Жогору чыгып баратканда бир темир чыгып кетип, Бекки өзүн зорго кармап калат. Жолдун жарымында курбулар бир аз токтоп, бүтүн аймакты бийиктиктен көрүшөт. Бир аз убакыттан кийин алар биринчи этаптан өткөндө алдынан спутник чыгат. Курбулар бул тоскоолдукка карабай айланып өтүшөт. Хантер көңүл көтөрүү үчүн мунараны кыймылдатып, курбусу менен тамашалаша баштайт. Ошонун кесепетинен темирдин болттары чыгып бошоп кетет. Бирок болт чыкканга чейин курбулар мунаранын башына чыгып алышат. Алар бир нече видео тартып, Бекки Дэндин күлүн жерге карай чачат. Ошентип алар ылдый карай түшө турган болушат. Биринчи болуп Бекки жол баштайт. Ошол кезде темирдин болту чыгып кулай баштайт. Хантер болсо бар күчүн топтоп, курбусун араң зорго кайрадан мунарага чыгарып алат. Эми алар кантип түшүү керектигин ойлоно башташат. Ал жерде связь жок. Бир аздан кийин алар дүрбү менен сигнал ракетасын табышат. Ошол кезде кокустан досу Беккинин бутунун кесилип кеткенин байкап, бутун байлап берет. Ошентип алар бир нече видео тартат. Бир аз убакыттан кийин дүрбү менен айлананы карап, бир фураны байкайт, бирок аны таштап кетишкен эле. Ошентип арадан 5 саат өтөт, байланыш пайда болбойт. Бирок телефонго жүктөгөн фотосуна лайктар көбөйүп атканын байкайт. Бул дегени байланыш дагы деле бар экенин көргөзөт. Ал үчүн бир аз төмөн түшүү керек. Алар жипке телефонду байлап, кабарлама жазып, телефонду 15 метр ылдыйга төмөн түшүрөт. Бирок бул аракетинен эч кандай пайда чыкпайт. Андан кийин Бекки телефонду бут кийимине салып, жерге карай ыргытууну чечет. Бирок мындан дагы пайда чыгабы алар үчүн караңгы. Ошентип бир кезде дүрбү аркылуу ити менен айланып жүргөн бир адамды көрүп, Бекки телефон салынган бут кийимди ыргытат. Бирок ал адам эч нерсени байкабай кетип калат. Теле мунаранын үстүндө отургандарына 24 саат болду. Жардам келбегендиктен бут кийим ичиндеги телефон идеясы бекер болду деп ойлошот. Бирок алар спутник үстүндө жаткан сумканы алуу идеясын ойлоп табат. Бирок алар үчүн тобокелге баруу керек. Беккинин досу бул жумушту өз колуна алып төмөн түшө баштайт. Спутник үстүндө турган сумкага тез жетип, спутник үстүнө секирет. Сумка ичинен сууну алып ичип, кайра жогору чыгуу үчүн аракет кыла баштайт. Ал селфи таякчасын пайдаланып жогору чыга баштайт. Беккинин жанына чыгайын дегенде, байкоосудан сыйгаланып кетип, аркандын жардамында аман калат. Бекки курбусун араң зорго жогоруга тартып чыгарат. Бекки кагазга кабарлама жазып, аны дрон менен учурайын дейт. Ал конок үйгө чейин учуу керек болгон, бирок ошол убакта анын батарейкасы түгөп калып, бул идеясы жокко чыгарылат. Таң эрте аларга дрондорду заряддаш үчүн шамга көтөрүлүү идеясы келет. Бекки мунаранын үстүнө чыгып, дронду заряддай баштайт. Ошол убакта куштар келип Беккини чокуй баштайт.
ошонун кесепетинен сумкасы төмөн карай жерге түшүп кетет. Алар жерге түшүү үчүн ар кандай аракеттерди кылып көрүшөт, бирок алардын баары жокко чыгарылып, алар бардык нерседен үмүттөрүн үзүшөт. Бекки көзүн ачкан кезде досу кулап кетиптир. Ал арканды кармай албай спутник үстүнө кулаган бойдон көз жумган. Ал эми Бекки күч топтоп досунун жанына түшүп келет да досунун чөнтөгүнө жардам катын жазып денесин төмөн карай кулатат. Ошондон кийин адамдар өлгөн кыздын денесин байкап жардамга келе башташат. Түнгө жакын Джеймс мунарага карай жолго чыгып жетип келет. Өлгөн денени көрүп кызы окшойт деп ойлойт, бирок анын коркунучу бекер болуп, Беккини куткаруучулар куткарып алган болот. Кыз атасын кучактайт жана фильм ошол жерде аякталат. Бүгүнкү видео ушуну менен жыйынтыкталат. Эгер жаккан болсо лайк басып, комментарийга ой пикириңизди калтырыңыз. Дагы ушул сыяктуу видеолорду көргүңүз келсе, анда каналга катталганды унутпаңыз. Сиздер менен AD фильм.